жерди акимдерди ошол жака мэрди ошол жака алып барып келсе келе ушул жок 15 жылдан бери чыдагыла дегенде чыдап келди ушуга чейин. Эмнеге сиз элдерге тех паспорт бере албай атасыз? Сиз бербегендин айынан балдары мектепке, бала бакчага, больницага бара албай атышат. Эмнеге? Биз дагы Бишкектин территориясын ошо каттоодон өткөрөбүз. Мисалы мен иштегенде элдерге келип айтканда агитация кылганда мен айтам, пожалуйста, жол жасап берет экен, свет коюп берет экен деп шайлатабыз. Анан кийин депутат болуп жок. Өздөрү берип атат постановленияны, өздөрү жасап атат. Анан эми ушунча элди коргулганга болбойт го. Президент, эмне үчүн ушундай кишилерди аким кылып атасыңар? Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз Бишкек шаарындагы Свердлов районуна караштуу Карагач багы Токою делинген жерде турабыз. Бул жерде бир түшүнүксүз эчен жылдан бери чечилбей келаткан бир жагдай бар экен. Бул кандай жагдай? Ушул баягы эле кызыл китеп каттоого тура албаган, үйлөргө документ ала албаган жагдайда. Мына ушул жерге байланышкан маселе бул жерде да болуп атат. Мына бул үйлөрдө мамлекет тараптан мындай токтом берилген, Свердлов районунун акимияты токтом берген. Кимдерге токтом берген? Бул жакта мына көрүп атасыздар. Жалаң мугалимдерге, анан ушундай дарыгерлерге деп өкмөт тарабынан мыйзамдуу токтом чыгарып берген. Анан бул жарандар келип жашаган, үйлөрүн курган. Анан эле кызыл китепти бүтүрөрдө монтип бул жагы бак Токой, ушул Карагач Токою. Буну француздарга арендага берип, монтип тосуп койгон. Бул дагы мынол тосуп коюшу дагы чоң мыйзам бузуу болуп эсептелет. Жер кодексинде так жана анык айтылган. Бул парктар, коомчулукка пайда келтирип аткан, коомчулуктун кызыкчылыгындагы жалпылыкка тиешелүү муниципалдык жерлердин баары акысыз болот. Бул башка маселе. Бүгүн биз мына ушул жагдайда ушул мугалимдерге деп мыйзамдуу жерди эч кандай булар басып алган эмес. Мыйзамдуу делинип турган жерлерин бүгүн бүтүрбөгөн аким жөнүндө, бүгүн ушуну бүтүрбөгөн мэр жөнүндө, бүгүн ушуну карап бербеген архитектура жөнүндө сөз кылабыз. Ушунун баарын алдыда сиздерге айтып, жергиликтүүлөр баарын түшүндүрүп берет. Андыктан биздин каналдан алыстабай, ушу биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү жагдайды биз талдап ачыктайбыз. Аты жөнүңүздү? Номер 76 кварталынын төрайымы Үмөтова Нургүл. Көрөрмандар, бул жактагы ушул кыргызстандыктар, ошол эле учурда бийлик башында отурган чиновниктерге түшүнүктүү болсун. Биз азыр Карагач Токоюнда багында турабыз. Бул жерде сиздер канча жылдан бери? 92-жылдан бери? 99-жылдан бери берилгенде. 99-жылы алгач дарыгерлерге, мугалимдерге деп бөлүнгөн жер. Сиздердин колуңуздарда токтом барбы? Барысында бар. Көрбөйлү ошолорду айтып бербейсизби? Сиздерге жерди Ала Мүдүн айлуу жок, Свердлов акимияты берген, башында вице-мэр Керимкуловдун тушунан берген. Андан кийин Свердловский акимият баш жагындагы мояктын 2005-жылдардагы эмелерге кызыл китеп берилип койгон. Кызыл китептери бар. 2005-жылы. Кээ бир үйлөрдө бар, кээ бирлерде жок. Кээ бир. Эмнеге дегенде тандалмада эми тыңырактарын алып кеткен. Берки өкмө эмелердин кишилерин уккандарга, законный послушный кишилерге дегендерге жок. Акимияттын токтому турат. Бул жерде жер берилсин деп чечим чыгарган. Бүт чечим чыгарып берген. Мына кайсы жылы чыгып атат? Бул деген 2008-жылкылар экен. 2008-жылы. Номер 141 токтом менен бекитилиптир. Жерде 2008 экен. Бирок негизи 2005-жылы. Азыр бул жерде жашоочулардын баарында бир эле көйгөй ушул кызыл китепке документтештирүү маселеси болуп атат. Негизги жүйө эмнеде болуп атат? Мына токтом турса сиздердин колуңуздарда, ошол мезгилде премьер-министр Оторбаевдин протоколдук тапшырмасы турса,
Мына тапшырма ошол? Ошо тапшырма ошода. Протоколу. Негизи 2006 жыл 18 майда 2007 жылы постановление гор кеңеште чыгарып бериптир бул жерлердичи. Эме жанагы жерлерге жер Сиздердики ошондо бул гор кеңеш кайсы кайыңды деп атат? Жок, кайыңды эмес, мына Карагача Ороши, северо-западный, западный граница Карагача Ороши деген ушулар да, Керчен. Сиздердики киреби бул жерге? Кирет да, ошо кирип атпайбы. Могу северо-западный деген бүт бар ушул жакта. Могу жактын баары. Тиягыда эки жак чекесинин баарына ошо жерди тактап берген да. Бул жерде ошол мезгилдеги премьер-министрдин токтому турат. Токтом эмес, бул протоколдук тапшырмасы экен. Бул ошол мезгилдеги Кулматовго бир топ тийиштүү ушул шаардык башкармалыктын жетекчилерине, архитектуранын башчысына тапшырма берип, жыйын өткөзүптүр бул жерде. Ошондо өзүбүз да барып катышканда элдин көзүнчө кыргызча сөз айтып кой дегенде мына Карагаштын жеринде чекесиндеги үйлөргө түшүп калган жерлердин баарын узаконтет бергиле деген дейт. Эми ушул постановление протоколдун негизинде азыр токтотуп атыптыр азыркы чоңдорчу. Эми Отурбаевдин кеткенине канча болду? Элдер көчүп кетпейт анын аркасынанчы. Элдер калды, Отурбаев ошо кезде бир кагаз жазып. Эмнеге дегенде, могу жерде эме деп жазып коюптур дейт да. Эмне узак определить границы деп жазып коюптур дейт. Определить границы деп эми границаны определить этпеген жөнөкөй калктар определить этип бербейт да. Муну ошо мэриянын өзүнүн архитектурага поручить этиптир бул жерде. Поручить эткен. Бирок архитектура жасап туруп уми менен гана бир эмени мэрдин колу калган. Анан мэрдин колун коюр турарда мэр алмашып кеткен. Андан кийинки келген мэр митет да эми мен таанышып көрөйүн отурула дейт. Анан таанышып бүткүчө эле антиминтүбөйм таанышып бүтөт экен десең анысы кетип калат. Ошентип отуруп кетип калып отуруп Айбек Жунушалиев айткан. Мен силерди Ататүрк баркындай гана тактап туруп ошондой кылып жерди берем деген да. Жердикин берем деген. Бирок анысы дагы айтып коюп кетип калды. Анан бул киши болсо ийинин кушуруп азыркы мэрибиз деле жооп берген жок. Бюджетный слушанияда 3 жолу жолугушуда элдин көзүнчө айтылды. Өзүнчө жолугушуда бардык, бирок бизге жыйынтык бербейт. Анан эмнеге дегенде булардын баары баягы президентибиз указ чыгарды да, элдерге бергиле дегенде бүт барып госрегистрге барса, мэриядан уруксат алып келгиле дейт. А мэрия болсо бизге жооп бербейт. Эмне дегенде айтпайт да эмнеси экенинчи. Азыр эми ушул жерден бир парадокс пайда болуп атат. Кандай айтканы мыйзам бизде башка, реалдуу турмуш башка. Ушул эле учурда мына жерлер менчиктештирилбесин, антпесин, минтпесин деп укмуш мыйзамды коргомуш айтып аткан ошо мэрия, бийлик, буга чейин Ататүрк паркындагы канча деген гектар жерлерди менчиктештирип чиновниктер чоңдор баарысы менчиктештирилип кетпеди беле? Ага караганда бул жерде булардын токтому турат. Премьер-министрдин протоколу турат. Ошол жергиликтүү бийликтин сунушу турат. Бирок келип эле болбогон бир шылтоолор карапайым элге бүгүнкү күндө бул жагдай иштегиси келбей атат да. Потому что бул жерде депутат бир чоң жок экен да. Жалаң карапайымдар, мугалимдер, жана врачтар, мындай өзүнүн эмгеги менен иштеген кишилер экен да. Анан бул өкмөткө мындай кишилер кереги жок го, билбейм. Мэрге улам эле жакшы болуп келет эле кетип калат. Сиздерде суроо эмне болуп атат? Маселе эмне болуп атат? Бул айтат да, определение парк жок дейт. Определение парк жок деп, мен таң калганым, биздики эко паркты Ачаарда аренданы аларда 18-жылы баарлап келип туруп, моунун архитектура баарысы келип туруп ченеп, протокол кылып баарысы таштап кетишкен да. Анан эми билбейм, андан кийин эле кайра буяктын баарын определить этип тосуп алып турун. Элде буяктыкын тешеси бар экен да определить. А элдердики границасы определить этпей калыптыр. Ошо түшүнүксүз. Жок, бул жерде границаны определить эткиле деп чётко жазып атпайбы? Өкмөт Отурбаев бул жакта чётко тапшырма берип атат мына. Ооба, берип атат. А мындан кийин токтом чыгып, өкмөттүн бир кагазы барбы сиздерде? Мындан кийин деген токтом чыккан жок да, ошол эле 2008-жылы акыры чыккан токтомдо эле баарысын узаконтет бергиле деп өзү айтып кеткен да. Элдин баарынын чогулган элге убада берип. Бирок андан кийинки мэрлер Ататүрктөн кийин силердикин жасап беребиз деп коюп жок. Мэрлерге келели. Бул бүгүнкү күндө бир эле жагдай. Ушу мэр кол койсо эле бул жакта маселе чечилет экен. Ошол эле. Кайсы мэрге канча жолу бардыңыздар? Эми ошону айтып бериңиздерчи. Бул кыйратабыз деп баары эле келбеди беле? Анан ушу мэрлердин
иши боюнча баа берсеңиз. Негизи Кулматовдон башталды бул бара бергенибизчи. Кулматов акырында барды дагы мен деген неме кыла албайм, башым экөө эмес деди. Анан ошол кезде башы экөө эмес болуп атканда Ататүрктү булар закондоштуруп атты. Анан Кулматовго бара бердик, тажадык. Андан Ибраимовго бардык. Ушул жерден көрүүчүлөр дагы мындай түшүнбөстүк пайда болуп калбасын. Сиздер ушул паркты басып алдыңыздарбы, кандай? Каяктан парк Сиз жакта да. Ататүрккө салыштырып атпайсызбы азыр? Ал жакта паркты кадимкидей эле басып алган. А буякта басып алынган жок да. Бул жерде эми бул парктын аймагына кирип кеткен жерлер болуп атабы же кандай? Жок, бул деген силер жанаша Токойго жакын болуп атасыңар дейт да. Биз кирип кеттиңер деген жок. Токойго жакын салып алыпсыңар дейт. А Токойго жакын салып алганда булар өздөрүнүн Токой деп границасын тосуп аткандан биз алыс эле турабыз да. А бирок күнөөлүүбүз жакын жашаганыбыз үчүнчү. Ошону эле мындай карап атат да, жакын жайгашкансыңар деп. Ошо парктын территориясы определение боло элек дейт. А определение кантип боло элек? Берип атат. Могу эмелерге, жанагы американецтерге, француздар келип, аларга определение границы деп тостуруп алып атат да. Мына бактар, мыналарды Ооба. француздарга чек арасын аныктап берди. Берди. Ошол эле учурда жанында турган мына үйлөргө Жок дейт. чек арасын аныктап бербей атышыптыр да. Мына ушул азап менен, мына ушул жагдай менен мына көрүп атасыздар. Канча деген адамдар бул жактын жашоочуларынын айрымдары эле бүгүн чогулуп калыптыр. Бирок ушунча киши бүгүн үнү жетпейт, сөзү жетпейт, тили өтпөйт, бара берип какпаган эшиги барбаган жери калбаптыр да өзү. Ошондой болуп атат. Андан кийин мына акыркы мэрлерден мына Айбек Жунушалиев мына. Андан мурунку кече андан кийинки мына Эмилбек мырза. Бул Булар эмне болуп атат өзү? Эмилбек мырзага бюджетный слушание 3 жолу болду. 3 жолу тең айттык. Ой, биз жетим балдар эмес, карап койчу деп. Бир киши жооп берген жок. Айбек Жунушалиевке беттешкенде айткан, акыркы жолу кетер алдында эми бүтүрүп бербейсизби? Анын кетерин билген жокпуз да. Бүтүрүп берсе айтты. Сен коркпогула деди. Ататүрктү деле баасы ичиндегисинен бери тактап бербедик. Баасы аларга караганда силер чекесинде турбайсыңар. Парктын ичинде эмес экенсиңер. Жанаша жайгаса ал эчтеке болбойт. Жунушалиев жасап берем деген. Анан жасап берем деп ода бергенден биз күтүп отурсак эле кетип калды ал киши. Анан биз ордубузда калып калдык бул кишиге жана кийинки мэрге. Биз 3 жолу определение эме. Бүгүн Айбек Жунушалиев ал көчөдө калган жок. Алда чоң болуп кетти. Алда чоң болуп кетти. Ал чоң болгондо дагы эми номер 1 эң биздин журт сатабызбы дейбизби, жол башчыбыз дейбизби, ушу президенттин бүгүн иш башкармалыгында тапшырмаларын аткаруу бөлүмүнө барды. Президенттин саясатын жүргүзө турган кызматка барды да. Эми ушундай бул жакта эми чалмайларды чалды, жарытып Бишкек шаарын оңдой албады. Эми жок дегенде кызматы көтөрүлдү. Урматтуу Айбек мырза, сиз көрүп атсаңыз, мына убаданы берген экенсиз элге. Эми тилиңиз өтөбү азыр ушул жагдайды чечип бере аласызбы? Көчөдө калды деп сизге шылтоо айтканга дагы бүгүн эч негиз жок. Сиз чоң кызматта турасыз, өтө чоң кызматта турасыз. Эми ушунча элди дагы ошол сөзүңүздү жана жигиттин сөз өлгүчө өзү өлсүн деп коет го. Сөзүңүз өлөбү же өзүңүз өлөсүзбү, ошону бир ачыктап койсоңуз жакшы болот да бул жака. Чынне туура эгер кызматтан кетип калсаң, мына Оторбаев кетип калды деп биз кечтик айта албай атабыз да. А сиз Айбек мырза чоңураак кызматка баргандан кийин жок дегенде президенттин сөзүнө таянып деле баягында айтып койдум эле, ушул жакта келген апаларга, эжелерге, байкелериме деп кичине сөзүңө туруп, могу жакта Ататүрктөй эмеспиз биз, жөн эле чекесинде турабыз. Закондоштуруп берип кой. Эми ушул эми бул жакта проблема ушул эле. Биздики парктын чекеси дейт. Парк болсо тет жакта. Бул Рошанын чекеси болуп атат да. Ушул жерде өздөрү көпчүлүк учурда парк менен Рошаны алмаштырып атышат. Парк деген башка, Роша башка болуп атат. Эмне дегенде Роша могу жер тосулбай эле турчу да илгертен беричи. Анан Рошаны булар жанагы француздарга, американецтерге бергенден өздөрү айтышты. Биз определение кылдык, тосуп алдык депчи. Ошону эле акырына чейин чыгарып койсо жакшы болот. Бизге акыркы эле кеп ушул. Биз эч кимге деле эме кылбайбыз, яныбызды тийбейбиз. Өзүбүздүн оокатыбызды өзүбүз кылып атабыз. Канча жылдан бери ушул бүгүнкү күндө бунун айынан эмне болуп атат сиздерде? Элдер мисалы үчүн эң биринчи дегенде мектепке бара албай атасыздар. Быйыл деген жанагы эмеге электронный деген болуп калды. Балдардын баары мектепке албай атат. Эмне арызданган эле кишилер эмне баары киргизбей атат деп. Эми биягынын баарын даярдап коюпчу, пропискага туруп койсо элдер деле эме болот эле да. Больницага көрө алышпайт. Больницага частный барат. Акчасы көп. Акчасы жоктор өлө бер үйдө.
Ошол эле, башка жок. Ооругандар скорый келбейт. Силердин немеңер жок. Акча таап, больницага барсаң, частныйга барып көрүнсөң көрүн. Анан бир жакка барсаң да пропискасы жок, биякта киши эмессиң да. Анан өкмөттөн деле келсең, бир жерде документи жок турбайбы деген сөздү көп угасың да. Өздөрү берип атат постановленияны. Өздөрү жасап атат. Анан эми ушунча элди коргулганга болбойт го. Эми ушул да. Мына урматтуу көрөрмандар. Бул жакта жалаң мугалимдерге деп, дарыгерлерге, мамлекетке кызмат кылган пенсионерлерге деп өкмөт тарабынан ошол мезгилде Свердлов районунун акимияты тарабынан берилиптир. Токтом чыгарылып берилиптир. Эч бир мыйзам бузуу, басып алуу же андай жагдай бул жакта жок экен. Келип эле ушул Токойдун аймагында чек ара аныкталып элек деген шылтоо менен сиздерге бүгүнкү күндө бербей атыптыр да. Эми ошол эле учурда биз айтып атпайбызбы, ушу Ататүрк паркында бир чиновниктер бүгүнкү күндө басып алса болот экен. Буякка мугалимдер, бечаралар, карапайым эл ак жеринен дагы бул жакта ушул оокаттарын адалдаштыра албай атыптыр, мыйзамдаштыра албай атыптыр да. Мына ушул абдан өкүнүчтүү. Каттоого туруп тех паспортуңуздар барбы? Жок да тех паспорт, бирок эң наркы, эң баш жагындагыларгачы кызыл китептер бар. Анан айрым үйлөрдө бар, айрым үйлөрдө жок. Эми сиздерге азыр ушул жерден бир кыскача маалымат. Сиздер бүгүнкү күндө госрегистрге барасыздар. Барып, ошол жерден мага тех паспорт бергиле, мына үйүм деп туруп эле барып, ошол тех паспорт үчүн эле барсаңыздар, кызыл китеп дебеңиздер. Тех паспортко гана уруксат бергиле бизге. Тех паспорт бергиле деп арыз жазасыздар, акчасын төлөйсүздөр, сиздерде автоматтык түрдө алар тех паспорт берет. Милдеттүү бүгүн. Ким Улукбек берилген? Жок, сиздер эми ушул жерде путайт этпеңиздер. Жок. Сиздердин маалыматты уктук биз. Сиздер кызыл китепти кочупсуздар, дагы каттоо бир топ документтерге мындай талап кылыпсыздар да. Сиздер азыр биринчи очередь сиздер каттоого турушуңуздар керек. Чынбы? Ооба. Бүгүн бала бакчага, мектепке алыш үчүн каттоого турушуңуздар керек. Каттоого туруш үчүн тех паспорт керек. Президент указ чыгарган. Тех паспорт бергиле деп. Ошону бербей атат. Эми сиздер мындай кыласыздар. Эгерде бербесе бизге айтасыздар. Эртең барып, ар бириңиздер мага тех паспорт бер, менин үйүм адресим мындай, мына үйүм деп туруп, дарегиңиздерди берсеңиздер келип ченеп техникалык паспорт жасап берет алар, милдеттүү түрдө. Анын негизинде сиздер каттоого туруп, пока ошол жанагындай мамлекеттик кызматтардан акысыз пайдалансаңыздар болот да. Ошону биринчи очередь сиздер ишке ашырып алыңыздар. Эме биринчи Так ушул боюнча мен Оморов Камчыбек көчөдөгү биринчи жашоочулардан болом да. 2008-ден бери үй салып баштаганбыз. Бул ушул вопрос боюнча биз документтин баарын тапшырдык. Ошол эле госрегистрге барып, анан ал немесин квитанциясында берди болгон айтсак, эмне деп тапшырдыңыз? Ошо тех паспортко үйдүгө неме трансформация кылып бергенге деп. Жок, так барбы мындай? Арызыңыз барбы? Эмне деп жаздыңыз арызды? Арызды ушу кана тапшырганбыз, бизге госрегистрге мына ушундай кагаздарды берген бизге барып. Апошкадан баарыбызда бар бул кагаз. Бул эмне кагаз? Акчасынан бери төккөнбүз. Госрегистрде тех паспорт берилди. Ченеп кеткен квитанцияда турбайт. Жок, жерди ченейлик. Жерди ченейлик, только бизге акчасын төлөтүп койгон. Барабыз деп. Канча сомдон төлөдүңүздөр? 600 сом төлөгөнбүз. 600 сомдон төлөсөңүздөр. Ченеп кеткен. Сиздер бул жакка каналардын жообу. Алар деген келген. Мобильный группа менен келип, ченеп кетишет деген. Балдар машина менен действительно келген, списокты такташкан. Тактап туруп анан айтканда, эми бара бергиле деп госрегистрге барсак, дагы эле силердики границаңар определен боло элек. Токтоп тургула карап атышат деген жооп. Эми бул жерде көйгөй мынакей Герченский дачный бул жагында кайын ошо 3 жаңы конуш болот атпайбы? Мисалы үчүн мен ошо кайынды конуштан келдим. Мына ушул сыяктуу эле барысы жалпы бир арыздын негизинде эле берилген госрегистрге. Анан бизди чакырды. Барып момундай кылып квитанцияны төлөп кеттик. Анан бизге келди. Жерибизди ченеп, мисалы үчүн үйүм бүт кошуналарды. Жерлерди ченеп кетти, жасып кетти, тартып кетти. Анан эле эми тех паспортты күтүп отурсак эле бир күнү телефондон эле бир кошунабызга чалып коюптур. Силердики ушундай границаңар определение болбогон үчүн партия чекесинде болуп, силерге отказ болуп калды. Арызыңыздар бар базы копиясы? Келип алып кеткиле деп жазып коюптур. Олар тиякта башка жакта тур. Анда азыр Биздики бул башка. Анда бул боюнча. Анда бул
Госрегистрдің начальнигине да киргем. Госрегистрдің начальнигине кирсем айтты. Мэрияга баргыла дейт. Силерге деген вообще отказ кылып тек паспортты бербегиле деп атат. Эми кача элге берген тек паспортты бере тургулачы деп биз жалдырап сурап атпайбызбы? Ошо тек паспортты бербейт даже. Уккусу жок, айтты, мэрияга барып чечип келгиле дейт. Силерде определение граница жок, биз тек паспортты бере албайбыз дейт. Канча жолу бардым мен? 6 жолу кирдим. Ар бир жыл масептен кагасын көтөрүп алып распискасын. Эмнеге минтесиңер? Кача президент айтты го, тек паспорт бере бергилечи. Бериш керек алар. Бербей койду. Азыр госрегистр даже шайлоо болсо Акчабыз төк мынакей мен мугалимдердин атынан айтып коеюнчу. Канча мугалим бар? Мугалимдерди көрөлчү. Негизи 70тен ашык мугалимге берилген. Мына бизде мына азыр мына жашап аткан 42 мугалим, биякта да бар мына мугалимдердин спискасычы. Биз эч кандай эме кылбай эле ошо закон түрдө алганбыз. Мынакей мугалимдердин врачтары бар. Бүгүн күндө жашап аткан жумушта иштегендер бар. Булардын мына көрүп атасыздар, баарысы ушул билим берүүгө Кыргыз элинин ушул өсүп өнүгүүсүнө эң чоң салым кошкон каармандар десек болот да. Мына ушул адамдар бүгүнкү күндө ушундай врач эмелер бар. Булардын айырмасы бир гана чиновник эмес, бир гана ушул чоң кызматта иштеген же мамлекетте өмүр бою тоногон адамдар эмес. Булар жөнөкөй ушул элге, мамлекетке кызмат кылган адамдар мына ушундай кордукту, ушундай түйшүктү тартып атат да. Ушундай бир ой келип кетет. Анан биз айтабыз, мугалимдердин айлыгын көтөрөбүз, анан биз мугалимдерге урмат кылалы, жыргаталы мугалимдерди деп. Мен дагы өзүм дагы мугалиммин. Эгерде ушул биздин арабыз ушул жерде бирөө эле бир тетиги президенттик аппаратта иштеген, же өкмөттүн аппаратында иштеген бирөө болсо, ушул жер эч мыйзамдашып кетмек. Ошолордун аркасы менен. А мындай жерге алар келбейт. Момдай нымдуу жер, сас жер деп келишпейт. Бизге кандай болсо да бизге берди, биз ошол жерге болсо дагы, кандай жер болсо да нымдуу болобу, сас болобу, ошол жерге кеп мыйзамдуу түрдө чечимин чыгарып берип атат, токтомун чыгарып берип атат акимдер. 2007-2008 жылдан бери мынакей келип ушул жерде жашап атабыз. Анан эми эң парадокс нерсе, жана өзүңүз айткандай, басып алган жерлерди мыйзамдаштырып, мына ак ордолор көрүп атабыз, алардын баары эми каршы эмесмин, ал жакта эл жашап атат. Мыйзамдаштырып, Садыр Жапаров берсин деп мыйзамдаштырып атат. Ал эми бул жерде чечим менен чыкса, токтом турса, элде эмне күнөө? Şu yerde emne günü. Anday olsa o mezgildeki hakimlerdi, o mezgildeki şu yer bölüştü bergenderdi, o mezgilde o şahtın kartasını çıkarıp bergenderdi. O şolordu sorak al, o şolordu jasasını albay, o şolordu taktabay bu. El emuşçiden göçüp ketebe. Şu momunça eldi göçürüler mamleket. Ешқандай емес, şu oyunca тұра өрмек беле, şu oyunca вечне тұра өрмек беле. Ақыры шешілет та, бирок элдин көйгөйү жана биринчи кезекте социалдык маселе. Биздин эң биринчи укугубуз шайлоого бара албай, конституциялык укугубуз бузулат. Мына президенттин эң биринчи социалдык проблемаларды айтпай эле коюңуз. Мектеп, бала бакча, поликлиника, докторго көрүнгөндө, мынакей азыр бардык жерде электрондук кезек деп атабыз. Электрондук кезекке турганда, ал жактан эч бир маалымат чыкпай калат. Маалымат чыкпайт. Анан айтып атышат. Айтып койдук, тияк айтып койдук, алат. Барган жерде мектепте деле биринчи электрон очередте кезекте чыккандарды ошолор деп кан бизди артка жылдырып, мындай кылып коюп туруп, биз баягы өгөй баланын балдарындай, токолдун балдарындай мамиле болуп калат экен да. Мына бизде Кыргызстанда мугалимдерге, врачтарга, дарыгерлерге мынакей жасап аткан мамиле. Мындайда ар бир кыргыз атын Корчобек Төрөкул ушул жердин тургуну, ар бир Кыргыз Республикасында жашаган жарандардын бир жолу жер алууга укугу бар, жер тилкесин алууга укугу бар да. Бул Кыргызстандын бизге чыгарган мыйзамдарынан жазылып. Бирок мына ушунча жашаган эл бир жолу ушундай мамлекеттин атынан токтоомдун негизинде участок алды. Бирок ушундай азап менен ошол тамдарды азыр күнү-түнү уйку жок элде. Коркунучта да, кайкы барсаң деле шыгылып, мынакей силер жөнүндө мындай андай деген кептер чыгып берет да. Анан коркосуң. Качан келип бузуп кетет. Качан келип бузуп кетет. Качан кимиси неме мэр алмашып кетет. Тиги менен сүйлөшүп аткан убактан мэр кетип калат ушундай да. Анан бизде дагы мына жол маселеси. 2 жыл мурун жол каралган бизге. Андагы советский Керченскийден жолду, үйлөрдү бузтуруп, мыйзамдуу чектерин коюп, анан ошо мойдон жол калып калды, 2 жыл болду. Муну мыйзамдаштырабыз, неме асфальт берип бүт оңдойбуз. Анан ошо бизге бөлүнгөн бюджеттеги акчалардын азыркы Гөр кеңештин депутаттары негизи өздөрү жакын тараптарына бөлүп кетип атат деген сөздөр чыгып атат да. Муну ушуга да көз карашты буруш керек. Ошондой деген имиштер чыгып атат сөздөр. Мына жолубузда турат. Мен Талайбек Алмаз, ушу жердин тургуну болом.
Мына ушул жерден депутат болгондордон городской кеңеште Жаныбек байке кеткен. Биринчиден Жаныбек байкеге мен агитатор. Абиров. Абиров. Ошого мен өзүм лично агитатор болуп ушул жерде иштегем. Анткени Жок, Жаныбектиги. Мурда. Шаардык кеңеште. Азыркы учурда шаардык кеңеште отурат депутат болуп. Астана Республика. Ошо байкеге мен агитатор болуп иштегем. Отурганда ушул жерде могу жашаган тургундардын кээ бирлеринин пропискасы бар. Мисалы мен үйүмдө атамдык, апамдык бар, меники жок, инимдики жок да үйдө. Мени кабыл албайт, ата-энемди кабыл алган пропискага. Ошол депутат болду. Андан кийин келип кийинки немеде биз эмеге акыркы Атазовго иштеп бердик. Акыркы Муртазалиев өтүп кетип, баардык штабына чейин жардам берип, азыркы учурда депутат болду. Өткөндө паркка келди, Карагач урушагач Атазов. Келип биз ушул маселени айтканда, мен силерди кабыл алам деген, ошол боюнча вопрос жок. Кабар барбы? Байланышып атасың? Жок, эчтеке жок. Биз анын номерин билбесек кантип байланышабыз. Бул бир мэрди коюп атабыз, акимди коюп атабыз, айыл өкмөт коюп атабыз. Ошол эле учурда депутаттарды шайлап атабыз, өкмөт шайланып атат. Анан ушул маселени чечпей аткан болсо, анда мындай элдин ушундай жагдайларын чечиш үчүн отурса керек ошолор. Эми баардыгыбыз депутатты шайлайбыз, сиз айткан чечпеген адам болсо да эмне кереги бар? Анда жок, президенттен башканын баарын жоюп ташташ керек анда. Бизге келген депутаттын баардыгына баардык үмүттөнүп шайлайбыз. Мисалы мен иштегенде элдерге келип айтканда, агитация кылганда мен айтам, пожалуйста, жол жасап берет экен, свет коюп берет экен деп шайлатабыз. Анан кийин депутат болот жок. Анан мен илгери атам чуркачы эле ушул кызы кетип алам деп, атам эми уже үйдө отурат, мен чуркап жүрөм да, уже ушу кызы кетип ушу жерден алып, кайтабы мен ушу балдар мектепке барып калсын депчи. Эми силердин балдарыңар чуркап жүрбөсө болду эми кийин. Эми ошо вопрос болуп атат да. Мен азыр балам уже 2-класска барып атат. Мына 2-класска барып атат. Чынын айтканда бул жерден очередке тура албагандыктан центр жакка мектепке беришке туура келди. Прописка бир жерге коюп, ошол жактан бердик бир мектепкечи. Мектепке кабыл албойду. Садикке мен балдарым барбай калды. Анткени садикке кабыл албой койду. Электронный. Менин досумдун кызы садикке туруп, очередке турган экен, азыр 3-класс окуп атат. Очеред келелек. Жок да, албайт, кабыл албайт. Жөнөкөй эле нерсени айтып коёчу. Мына бизде деген могу кыз деген мугалим болуп иштейт келечекте. Өткөндө кызы автошколдо окуду. Право алайын десе, праваны аларды акчасын төлөп автошколдо окугандан кийин базадан чыкпай калды деп правасын бербей койду. Ушул дагы көйгөй да. Качан мындай болду? Жакында эле ушу автошколада окуган, анан баардыгын экзамендер бүт тапшырып бүткөндөн кийин базадан биздин документабыз жок, чыкпай анан права албай жүрүп атабыз. Мен баардык документтерим бар, бирок базада жокпуз. Эмеле пропискада бар. Пропискабыз бар, бирок базада чыкпай атабыз да. Эме боюнча Электронный каттоодо чыкпай атат турбу? Жок, чыкпайт да, потому что булар чечим менен жанагы эме решение менен жүрүшөт да. А булардыкы деле мисалы үчүн 2005-жылы алган Дачный Керченскийдикичи кызыл китептери. Булардыкы деле чыкпайт мисалы үчүн. Потому что бизде мындай билбейм, өгөй балдарыбыз го мамлекетте. Кыргызстандын азыр чыныгы интеллигенциясы бул мугалимдер да. Мына кыргыз интеллигенциясына кылып аткан кыргыз бийлигинин чиновниктеринин мамилеси ушундай болуп атат. Мен жанатан бери сүйлөп атам, тааныштырып коюнчу, Исмаилов Асанбек, Кайыңды Шоро жаңы конуштун тургуну болом. Менин балам деле мынакей былтыр мектепти бүтүп, паспорт ала албай, эми паспортту тиги арчевешке прописка туруп, ошоктон паспорт алып, военный билетин ошоктон алып, эми жашаган жери бияк болуп эле кызы чуусса ушундай. Бул бир. Экинчиден мынакей ушул Свердлов району ушул тегеректе, ушул аймактарда жашагандар көбүнчө эле жаңы конуш болуп атпайбы мынакей. Биягы Жаш Телек болуп, мына Керченский, Дачный, Суворова, биягы Кайыңды Шоро болуп. Мына өткөн шайлоодо бир мандаттуу боюнча шайлоодо бизден депутатты шайлаган жокпуз. Өзүңөр билесиңер, баарына против болгонбуз. Ачуубуз деле келген. Анан кайра экинчи жолку шайлоосунда болгондо, анан эми баягы эл деген эл экен, коем, кайрылуу кечке ушундай бересиз, анан биринчисине Муртазалиев өтүп кетип, экинчисинен Атазов өтүп. Эми ошолордон жардам күтсөк деле мынакей ушундай көйгөй. Мына демек ошондой биз статус албагандан кийин, тех паспортубуз жок болгондон кийин, кызыл китебибиз жок болгондон кийин, молекиндей оңдоп жол салуу деген маселелер болбойт экен мамлекет тарабынан. Мына биз өзүбүз элдер чогулуп таш төгүп, көчөлөрүбүзгө таш төгүп, столбуларды коюп, өзүбүз акча чыгарып, ушинтип эле өзүбүздүн көйгөйүздү, суубузду өзүбүз акча чыгарып эле ушинтип эле келатабыз. А кызыл китеп берген болсо, анда анын баары мамлекет аткарыш керек эле да. Анан эле жаалар ошону атайын ушинтип атабы, ушулар акча төлөмөй эле ушинтип өздөрү менен өздөрү ушинтип жашай берсиндер. Мугалимдер. Же ошондой саясат, мындай айтылбаган темный саясат барбы мамлекетте, билбейбиз. Мугалимдер гумандуу элбиз да, арстанбайбыз, эч жака чыкпайбыз. Болуп кетет го деп жүрө берсек, мына болуп кетет болуп 12 жыл өтүп кетти. Эч жака бара элекпиз. Эми биз деле чыгышыбыз керек болуп калды. Ак үйдүн астына, тияка, бияка президентке чейин чогулуп алып чыкпасак болбойт окшойт. Бала ыйлабаса эми жак кайда дегендей. Урматтуу көрөрмандар, сөз болуп жаткан ошол
Карагач Токою боюнча ошол жактагы жапа чегип аткан жарандардын маселесин айтуу үчүн бүгүн мэрияга келдик эле. Бүгүн 6-күнү, өзүңүздөр билгендей бул күнү атайын мэрия 7 күн тең иштеп атабыз, кыйратып атабыз деп укмуш сүйлөп атпайбы? Бирок мына бир жумада 5 күн так элди кабыл алышпайт. Биз убактыбыз жок, совещание өтүп атабыз, жыйындабыз, выездебиз, андай мындай дээрлик адамдар жолуга албайт. Эми ошол жуманын ишемби күнү атайын жарандарды кабыл алуу күнү деп өздөрү объявить этип, ушинтип жар салган. Бирок мына бүгүн ошол суббота күнү келдик. Тилекке каршы мэр өз ордунда жок. Жарандарды кабыл албай бүгүн жолуга албай атат. Ошого маселени азыр биз мэриядан ушул шаардын төрагасы, ошо депутаттардын башчысы Кубанычбек Кангантиев деген төрага бар. Азыр ошого кирип маселени коюп, элдин үнүн жок дегенде ошо киши угабы? Аны чогуу сиздер менен күбө болобуз, жүрүңүздөр. Эми Кубанычбек мырза азыр мындай болуп атат да. Бизге ушул Свердлов Сиз айтпай эле эже айта берсинби? Жок, азыр айтырсың, биз сүйлөшүп айттык элдер. Эжелер айта берип чарчаптыр да. Биз айтышыбыз керек болуп атат. Азыр могу жака бир 30дай киши, ошол жактан 40ка чукул киши келип мэриянын астында турат. Азыр ошолорго бул жактан сүйлөшпөй эле. Эми сиз шаардын төрагасысыз, шаардык кеңеште саясатты алып барасыздар, мэриянын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөйсүздөр. Чектен чыгып атса чекке саласыздар. Функционалдык милдетиңиздер ошондой. Сиздерде азыр эми эл менен чогуу сүйлөшпөйлүбү? Ошол жака чыгып эле айта берсиңерби? Саясат кылбай эле давайте. Жок, бул жакта саясат жок. Бул жакта же саясат кылуу? Бул жакта сиз саясат деп түшүнүп атасызбы аны? Айтпайсыңарбы биринчи, эмне экен? Жок. Силер элге барбасаңар. Жок, элге барбасаңар, эл келди силерге. Эми көчөгө чыгып коюңуз, могу мэрдин астына деп атабыз да, мэриянын астына. Силер айтпайсыңарбы биринчи, эмне маселе? Жер маселеси боюнча. Даяр болуп барайын да тияк. Жер маселеси боюнча, могу Карагачевый Токой боюнча, Карагай Токой боюнча, тетиги Свердлов районундагы. Карагач Токой боюнча. 10 жылдан 15 жылдан бери маселеси чечилбейт экен. 99-жылдан бери. Айтпаган мэри, айтпаган депутаты калбаптыр. Эми азыр ошолор келди документтерин көтөрүп. Мэрге бүгүн мэрди кабыл ала турган күн эле, тилекке каршы мэр ошо коомчулукту кабыл албай бүгүн жок экен өзүнүн ордунда. Анан азыр сиздин төрага катары сизге карылышып атат да. Эми ошол маселесин сырттан угуп учурашып койбойсузбу белем мен. Хорошо. Ошол эле? Ооба. Бул бизде слушаниеде айткан ушул маселени көтөрүпчү. Ошондо ушул хатка протоколго эч жооп бермей койду. Кубанычбек Кангантиев Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы. 45 депутаттын төрагасы шаардык. Эң жакшы экен. Азыр ушул мэрди функционалдык милдетин көзөмөлдөй турган бир гана ушул депутаттар. Буларды силер шайлагансыздар ушул кишилерди. Шайлаганбыз. Анан азыр маселеңиздер менен Сураны берелим да кыска сурат болсун да. Мынакей биз ушул Бишкек шаарынын Свердлов районуна караштуу Каражыгач паркынын тегеректесинде жайгашкан 3 жаңы конуш бар. Дачный, анан кийин Керченский, анан кийин Кайыңды Шоро деген. Мына ошол жерде жашаган тургундардан ушул жерде өкүлдөр келип отурабыз кайрылык. Биринчиден ал жердеги биздинге берилген жер мыйзамдуу түрдө берилген. 2007-2008 жылдары ошол мезгилдердеги акимдер тарабынан, Свердлов районунун акими тарабынан мугалимдер үчүн, дарыгерлер үчүн, бюджеттик баягы айлыкта отурган кызматчылар үчүн деп берилген жер. Бирок ошондон бери ошол жер ушунга чейин мыйзамдаша элек. Жери так айрымдарыныкы ошол эле жерде жашап аткан кээ бирөөнүкү кызыл китебинде алгандар бар экен эмнегедир. Вообще бул эл биз ал жакта жашагандарды эл катары эсептелинбей калдык да. Ошон үчүн ушул маселе боюнча мынакей биринчи катары жогорку кеңештин, шаардык кеңештин төрагасы катары бир жооп берсеңиз. Мына көйлөгү. Мындай кылайлы. Азыр Улукбек менен Эжашка түшүндүрүп берди силердин проблеманы. Биринчи жолу угуп атам аны. Мындай кылайлы. Силер инициативный группа түзүп, понедельник саат 11-ге келгиле. Мен мэрди чакырам, вице-мэрди чакырам, Зеленстроем, Ту, акимият, госрегистрди чакырайлы. Биринчи танышып алайлы проблема менен. Потому что мен билбейм ал проблеманы. Азыр угуп атам. Биринчи жолу келип атасыңар. Туурабы? Понедельник 11-де жолугайлы. Только барыңар келген, в принципе,
сапканды көтүргө болбой келдик. Бул аз эле киши жарым жартылай. Түшүндүм. 2000 киши жазайт. 2000 киши. Балдарыбызга паспорт алып жакта болсо, анткени кызыл китеп керек экен деп паспорт алыш үчүн. Аны түшүнүп атам. Эң негизги проблема чечүүдө турабы? Самый главный ошолбу? Кубанычбек мырза. Ошону азыр все равно чече албайбыз. Азыр эмоцияга салбай, эме саясат кылбай, понедельник саат 11-ге келе бергиле. Улукбекти ооба, алгыла камера менен чогуу келе берсин. Барыңар келесиңерби же инициативный группа келесиңерби? Анан чечели бул проблема. Бул жердеги маселе, бул жердеги бир саясатчы жок. Бирок сайт атпайсызбы? Бул маселени мен билбей эткем таанышайын деп атасыз. Бирок мурдун деле Не саясат? Айтсаңыз ушу саясат деген. Шарт кеңештин төрагасында деле мурун кайрылуулар болгон. Анан ошондой эле кайра кайрылай бересиз, ошол эле сценарий кайталанбайбы дегенсиз. Эме, не биринчи жолу Кубанычбек мырза. Бул жерден саясат эмес да, бул эл, биздин элдин үнүн чыкпай койду. Бюджетный слушанияда өзүңдөр отурдуң, Саясат адыр. Ошондо мен айткам, моуну деген чечип бергиле, жетим баладай болуп. Эмнеге тек паспорт? Мен сизге айтып атпаймынбы? До конца туруп берем. До конца. Понедельник ошондо эч ким жооп бербей койду. Анан биз айлабыз кетип Улукбекке кайрылдык да, бизди киши катары көрбөйт экен, килейген бюджеттик 1000 киши отурган залда сурадык, жооп бербей атат. Андан кийин эмени Свердловскийдин акиматтын встречасында мэрге өзүм суроо бердим. 2 жолу суроо бердим. Биздин тек паспорт чечилеби? Күлүп ал кишиден чыкпай койду. Кача кагаз түрүндө жооп бериш керек эле да. Үчүнчүсүндө Октябрьский отчет берди. Отчет бергенде, мисалы үчүн жаштар булар программасын карадык. Биздики эмне? Ой, тек паспорт чечип бериңиз, эмне бөгөй балада андыдан чыкпай койду. Биз айлабыз кетип Улукбекти. Улукбек бизди укпай атат. Может, калып калганбызбы? Же киши катары кошулбагансызбы? Улукбек жашсын го балам, киргип берчи. Биринчи жолу айтылды да. Өзүмө жооп берем. Жок, бюджетный да айтылды. Понедельник күнү 11-ге келе бергиле. Кубанычбек мырза азыр. Мындай болот атпайбы? Мына жерде 2007-жылдан бери далай мэрлер келип кетти. Мэрлер бат-бат эле окшойт экен, анткени кекиртегине чейин жебип какап калып эле кетип калып атпайбы? Мэрлерчи бат-бат эле кетип атпайбы? Жебиет экен, кекиртегине такалгандан кийин жоголот турбайбы? Анан биз мына канча мэр келди, маселебиз чечпейт. Келсең киргизбей коюшат бул жерде. Мен 2 жолу 3 жолу келип киргизбей койду. Могу жерден киргизбейт экен. Биринчи күнү киргизет. Анан сизге мына ырас болду. Сиз эми могу маселени чечип бериңиз. Могу эл жалпы сиздин ден соолугуңузду тилейли. Буюрса жас. Эми биздики захват. Мына анан бул жерде дагы бир Кубанычбек мырза бир жагдай. Сиз саясат деп атпайсызбы? Накта саясат эмес, бул жашоочулар болуп атат. Анткени мына списокто караңыз, баары мугалим, врачтар. Эми ошол эле учурда чыныгы саясат токтосоңуз аягына чыгалы. Тиги Ататүрк паркта накта элди жеген саясатчылар, мэрлер, прокурорлор, темирчиликтер баары ошол жактан жерди паркты алып алды. Эми бул жакта паркка жолобогон мугалимдер мыйзамдуу токтомдор менен, премьер-министрдин протоколдору менен баары мыйзамдуу турат. Келип эле мэрлердин кашаңдыгы болуп атат да. Эми ушуну Айбек Жумушалиевке келген мэрлер иштебей атпайбы? Агайлар бар, ошол жерде эжекелердин да участкалары бар да. Жолдорубуз баарын неме кылыш керек да, чечиш керек. Биз уже надел барсаңыз апарып көрсөтөбүз. Жолго такси киргенден кийинчи экинчи кирип биз баарын өзүбүз жасаганбыз буга чейин. Светти да өзүбүз, сууну да баарын. Понедельник жолугуп, анан обязательно тияка барам өзүм. Убадаңызды бердиңиз. Биз дүйшөмбүдө келебиз. Эч көйгөйсүз, проблемасы жок, жолуктуруп, маселебизди чечип бергиле. Тынчтык жолу менен чечип бергиле да, мындай айтканда. Дүйшөмбү күнү саат 11-ге келгиле деп айтты эле. Мына келгенбиз, бирок бизди ушул мэриянын астынан киргизбей койду да. Азыр түзөп берди кылабыз. Жер менен келип атабыз бу жака маселе боюнча, жер боюнча. Жок, ал жак уже башталды. Уже жыйын башталды барата. Биз менен келди булар. Жок, мен аны түшүнүп жатам. Ал жакта уже жыйын башталды. Жок, жыйын башталса деле биз менен келди бул. Сен кандай тоскон убактың бар? Жок, бул жок. Бул жок. Ну, ким жолдош? Инспектор. Я инспектор. Прокуратурадан бар бекен. Бул ким? Прокуратурадан өткөзүп коюңузчу, прокуратурадан. Прокуратурадан өткөзүп коюңузчу. Буяк. Ушлар. Камераны киргизиңиздер, апай. Атайын биз чечпейбиз, эжеке мына бул жак чечет. Элдин анча-мынчаларына киргизди дагы, калганын
Бул жака көрүп турасыздар, эч кимди кабыл албай атат. Азыр булар телефон менен дагы телефондорун да бер жакта алып калган. Биз менен аз байланыш албай атышат, ошол ичиндеги кызматкерлер. Азыр эми кандай жыйынтык чыгарышат, эмне кылышат? Биз сурообузга жооп алганга аракет кылабыз. Аягына чейин турабыз ушул мэрияда. Мэрдин өзүнөн жооп алабыз. Азыр силер кирип анда айтып койсуңар, буякта журналисттер келиптир, киргизе берейинби деп. Азыр кетип Силер жардамчысы белеңер мэрдин? Алардын өздөрү журналисттер бар. Организационный отделдин чоңусуңар да. Биз кирбесек да. Жвачка чайнап, бул жакта эл менен сүйлөшүп атабыз, ал оозун жалжайтып монтуп, жвачка чайнап, шылдыңдагандай болуп отурат да. Мына мэриянын мамилеси, мэриянын жүзү. Сиздерге атайын суранып ушул жерге келдик. Мына бизде балалуу балдар бар, эжелер бар, кары-картаңдар бар, мына жаштар. Бүгүнкү ишти жумушту таштап атайын ушул жерге келдик. Келген максат бир эле максат ошо биздин документтештирип жерибизди чечип жакшына кылып бериңиздер. Биз башка эч бир эмебиз жок. Мына биз менен канча күндөн бери Улукбек жүрөт, Улукбектин ушул айланасында балдар баарына рахмат, баарына мына ушул жерип бизди тартып, Улукбек болбосо биздин сөз бияка жетпейт эле. Улукбекке рахмат. Улукбек азыр айтып атат бизге до конца туруп берем деп. Биз Улукбекти колдойбуз, жана бизге до конца туруп ушул жерден кетпейбиз. Документтерди чечип, мэрге мэрия чыгып, шарк депутаттын төрагасы Кангалдиев чыгып баарын бизге айтып, тактап, бар факт айтып берсин. Аке, азыр эми сиз муну окуганда мен прекрасно билесиз да? Сиз акимсиз да? Акимсиз. Ана мен муну эми кылсам, сиз болосуз. Ошол жерде аты жөнүңүз. Хатип Азизбек Куманович. Маселени билин элек. Журналист. Аты жөнүңүз? Улукбек Карыбек. Сиз маселени сурабай, маселе менен келип атат эл. Жана деген могу жерде 10 киши өкүл болуп кирди. Сиз ошол жерде турасызбы, кара кече Ошодо? Мен кайрылды журналистмин мен. Эми отуруп, мынакей Карагачы Ошодо келдик киши. Сиз баргансызбы жерге? Ооба, баргам. Сиз бардыңызбы? Баргам. Вот ошондой эле бардым да. Мына муулуңуз. Барсаңар чечип коем. Болгас боюнча. Адам о жерден 50ден 60ка чукул адам келди. Туурабы? Баардыгы дөйдөй биздей да. Ал 50 киши бияка киргенге болбойт деп 10 кишини отурмуш. 10 кишини могу жерге өкүл кылып киргизди. Ал жерде мэр болду. Ал жерде Горк кеңештин төрагасы болду. Ал жерде тиешелүү структуралык органдардын өкүлдөрү жетекчилер болду. Анын ичинде прокурор болду. Анын ичинде ГКМдин жетекчиси болду. Анын ичинде МВДден өкүл болду. Ошол жерде бүгүн документтер тууралуу турган үйлөр турат. Бирок ошону мыйзамдаштырыш үчүн 30 жыл, 17 жылдан бери чечилбей келатыптыр деп элдер айтты. Силердин өкүлдөрүңөр айтты. Эмне үчүн чечилбей келатат десе, башында бир аз туура эмес жылыштыктар менен берилген экен. Ошону мыйзамдаштыруу үчүн бир аз туура эмес деген кайсы жери? Бир аз туура эмес. Анан кийин ошолду тууралаш үчүн бизге 3 ай убакыттын ичинде президенттин жарлыгына ылайык легалдаштырып бергенге полный шартты түзүп беребиз деп азыр жооп алдык. Мыйзам боюнча өкмөттүн 194-токтомунун негизинде президенттин тапшырмасы бар. Жерлерди трансформациялоодун алдында силер техпаспорт бергиле деди. Эмне үчүн булар үйлөрү турса техпаспорт бербей атасыңар? Ал жерде деген жана сизден сурабадым го. Статусун билесизби участоктун? Ошол Карагачы Роща деген. Ал деген историко-культурный ценность деметкен участок. То есть культурная ценность, историческая. Ал жерге бир кыйма чиймени эметиш үчүн бул жерде өкмөттүн токтому менен ошол өзгөртүүлөр киргизилиш керек. Өздөрү официально эме берет атат. Парковый, что данная территория не выходит парковой зоны деп атат. Бишкек глава архитектура. Ана бул киши айтып атат да, мерчи парктын ичине салып алгансыңар деп. Биз кимди ишебиз? Архитектура айтып атат. Паркка кирген жоксуңар, территорияга кирбейт дейт. Биз кимди ишебиз? Мына аким, айтыңызчы мына. Мен айтайын. Азыр мына факт менен сүйлөдүм мына. Бериңиз астыңызга мына кагаз турат. Жөн эле сөз эмес. Эмнеси мыйзамсыз? Меники.
мыйзамдуу сурооңузду тактасыңар кагазбы же? Бул жерде мындай да. Бишкек глава архитектура. Берип атабыз. Дашни Керченский парковыйга кетти деп сурап атабыз да, официальный даже бир үйдү көргөзүп. Булар айтат, не выходит дейт, парктын территориясына кирген жоксуңар дейт. А бизди мэр болсо азыр чото сөзүнө таң калып калдык. Биринчи берген кишини таап келгиле дейт. Биз эмне апчар кет эмеспиз да. Экинчиден мынтип атат. Могу парктын ичинде отуруп алгансыңар депчи. А бул эмне архитектура тамашалашып атат бул кишилер менен. Жок, көрдүңөрбү? Каратып туруп Кандай болуп калат ошондо? Жооп берейин? Тактап жооп берип койсоңуз. Биринчиден бери эч ким алган жок. Жок, ошону айтып да түшүнбөй атабыз да биз. Конкретно участок жазылган жок. О каком идет речь? Дачный Керченский, застройки Керченский, дачный деп. Биз ошол жака түшкөн үйлөр деп сурап атабыз. Биз ошол жерге барбадыкпы? Ошону сурап атабыз. Биз ошо түшүп калган жокпу деп. Территория не входит в парковую зону. Көрдүңөрбү? Ошо не входит деп атат да. Аким кирбейт. Эме территория Бере жазылып турбайбы? салуасыңар деп. Бар турбайбы? Бардан бул киши айтып атпайбы, силер фактыны көрдүңөрбү? Элдин маселесин түшүнбөгөнүңөр үчүн силер кагазды көрүп чочуп атасыңар. Мен чочуган жок, эске жооп берейин отурыңуз. Бул деген бул эле маселе эмес, ал жерде башка да маселе бар. Кайсы маселе? Кандай маселе бар? Суворова, анан кийин арайс, бияктардын баары бар. Эчикоң Суворова деген бычыканын жээги да, ал бычыканын жээгичи. Эчикоң, ал сиз билесизби? Мен деген Сүйүнбаева деп жүрөм эске. Суворова деген бычыканын жээгинде аны айтсаңар шылдың болосуңар. Парк деген ылдый жагында буту деген бычыка түшүп калбайт да. Мындай. А бул болсо кача мындай чекеси менен өткөн үчүн биз сурап атабыз. Могу жерде салынган үйлөр паркка кирип кетти десе, архитектура жооп берди. Паркка кирген жок депчи. Анан эми ал Суворованы сурасаңар шылдың болосуз, потому что ал вообще автовокзал жакта да. Мындай кылалы. Мого жооп берип атасың? Жок, ушуну айтып атасыз, парковый зона кирген жок деп. Ким кол койгон окуп атасызбы? Ким экен? Турсунбаев кол койду. Вот ошону сурап коюп, эмне деп жазган? Ошол киши жооп. Эмне деген шермендечилик, урматтуу көрөрмандар, мына мэр аким, килтейген аким муну сүйлөп атат. Мунуга карап эмишпиз эми? Турсунбаев таап, шунан сурайт экен. Эмнеге кол койдуң деп? Эмне деген шермендечилик? Урматтуу президент, эмне үчүн ушундай кишилерди аким кылып атасыңар? Мына архитектура айтып атат, бул территория паркка кирбейт деп атат. Мамлекетте преемственность деген бар. Булар ата кетирсе силер ошону оңдоп чечип беришиңер керек. Мына бүгүн мерде өкүлдөр менен отуруп болду. Чечебиз деп маселени парга чечилип турбайбы? Жок, сиз жанагы парк деп атасыз, мынакей кагазды сизге көргөн парк эмес деп. Чечип берген мына паркка кирбейт. Эми архитектор чечпейт да бул маселени-чи. Мен сизге түшүндүрүп атам. Жок, силер шылтооңор парк деп атасыңар. Сиз айткан шылтоо мына биякта архитектор уже чечпейт дейт чындабы. Сиз берген суроого мен жооп берип атам. Туурабы дедиңер бул кагаз? Колу турса, значит туура дедим. Туура да. Мога бар деп койсуңуз. Сиз айтып атасыздар мындай да. Жок, мен сизде бар деген жок. Эле ким турат деп коюн, токтоп коюн. Сиз айтып атасыздар. Бул жер парк, биз чече албайбыз тоз. Жок, кагазды көргөзүп атпайсыңар. Парк эмес. Эсе менен суроого жооп аласыңар, албайсыңар. Суроого жооп аласыңар. Андай мага сөздөдү. Мэрде турат деп. Болу турат. Значит, бул деген туура деген өзүнүн чечими да, туурабы? Мамлекеттин чечими бул. Өзүнүн чечими эмес. Кишинин жетекчилигинин бул жерде бул ошол органдын жетекчисинин өзүнүн мойнунда. Мамлекеттин органы эмес, мамлекеттин органында иштейт ал. Силер ушуга карап иш кыласыңар да. Жок, архитектор чечпейт, отуруңуз. Мен сизге оңдой ирет айтып коеюн. Бул анын мнениясы и көз карашы. Түшүнөбү? Эмне деген шермен? Кандай көз караш? Көз караш сүйтүп коебу? Мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде жооп берген каты бул. Архитектордун көз карашы экен. Бирок көз караш болбойт да, мамлекет эме да. Мен дагы бир жолу айттым. Көз караш эмес да, официальный. Эми мыйзамдын чечими. Өзү кол койгон. Силер буга баш ийсиңер. Жок, бул бишкек глава архитектура туурабы? Архитектура баш ийбейт. Мэрия архитектура баш ийбейт. Чечесиңер. Жок, мен жооп берип атам. Мындай. Эми акыркы суроо, жооп аласыңарбы, албайсыңар. Кыскача акыркы жооп берип. Сиз мына акыркы суроо, сиз башыбызда келгенде айттыңыз, камерада бар. Бул жер парктын зонасына кирип кеткен, ошон үчүн чечип бербейбиз дедиңиз. Тактап туруңуз. Сиз парктын зонасы дедиңиз. Эми парктын зонасы эмес деп чечимди архитектура айтып атат могу жерде. Ошондо кимиңерге ишенесиз? Архитекторго ишенесизби же силерге ишенесизби? Эми парктын зонасы деген чын. Парктын зонасы парктын зонасы чын. Эми анда силер анда бизге азыр официально айтып атасыңар. Урматтуу прокуратура, силер аким айтып атат. Бүгүн мына чечимди калп деп атат. Эми ушунун сөзүн канчалык мыйзамдуулугун силер териштирип беришиңер керек. Калп деген жок. А эмне деп атасыңар? Эл угуп атпайбы муну? Угуп атасыңар, калп деп айттым. Жок, туура эмес деп атпайсыңар. Парктын зонасы деген бул парктын зонасы деген чын. А бул туурабы? Силер калп деп атпайбы? Анда бул парк эмес, мынакей жазылып турат. Эми парктын зонасы эмес деп турат. Эми аны деген
бул чечимди жокко чыгарылганбы? Парктын зонасын эмне үчүн ушул вакытка чейин аныктаган жоксуңар анда. Эми отурбайсың. Парктын зонасы деген чын да, туура. Ушул эле жооп берет. Ана бул жерде болсо бул өзүнүн жообу экен. Ушуну сұраш керек дейм. Сизге рахмат жооп бергениңизге, чоң рахмат. Бара берсеңиз болот. Мына ушул аким Илтеген Свердлов районунун акими сүйлөп аткан сөзү буякта турган кишини таң калтырып атат да, шунчалык деңгээлге түшүп калдыкпы биз. Эми муну чечимди жөн эле сөз аны өзүңөргө барып ушундан сурайтмыш биз, эми барып мунан биз туура чыгаргансыңбы, бул сенин оюңбу же мамлекеттик чечимиби деп сурашыбыз керек экен. Эместе отат го деп сурап барып. Эми бул жерден мэр делечи. Буякта ушунчалык деңгээлге түшүп калды. Мэр чыгыш керек ушундай айтты. Решенияны ким чыгарды? Кайсыл аким койду? Ошол кетип калгандарды издеп таап келгиле дейт. Анан ушуну эмне себептен деп аны законго таяп туруп анан кийин бүт аким мэрдин сөзүн кайталап атат. Туугандар. Аким мэрдин сөзүн кайталап атат. Мына силердин мэриңер. Мисалы биздин токтомду Рахманов чыгарып кеткен. Биз Рахмановду издешибиз керек. Урматтуу туугандар, урматтуу кыргыз эли, силер жардам берип койгула. Бул жакта аким, мэр айтып атат. Эми ошол чечимди чыгарган кишилерге мурдагыларга барат экенбиз. Эми булардан жардам күтө албай, эми силерден жардам сураганга эл аргасыз болуп атат. Могу Турсунбаев менен Рахманов деген кишини табыш керек болуп калыптыр эми. Аманкулов деген мэриянын жообу болуп атат да. Керимкулов дегенди вице-мэр табышыбыз керек. Аманкуловду Аманкуловду баарысын иштешибиз керек. Аким мэр өзү айтып атат. Муну кишини силер тапкыла, мунуларды өзүңөр таап, ошолорду өзүңөр сурап алгыла деп жооп берип атат да. Биз азыр түшүнбөй атабыз. Биз архитектордун сөзүнө ишенебизби же акимдин, мэрдин сөзүнө ишенебизби? Ушуга жооп бергиле десек, баары качып, баары элге чыкпай койду. Эми ушундан улан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мырзага эл бул жерде ушул суроолору менен укпаган мэр боюнча кайрылып келди. Азыр кандай реакция кылат, кандай кабыл алат, кандай чечим чыгарат, мына ошону дагы сиздер түз эфирде буйрса угасыздар. Өкмөт чыксын! Өкмөт чыксын! Өкмөт чыксын! Мына 22 жашта бир балам паспорт алып элек. Канча жылдан бери? 22-ге чыгып калды. 16 жаштагы кызыма мына паспорт ала албай жатырым. Андан тышкары бир баламды бирөөгө 2000 сом берип паспорт алдым. Кызыл китебин алып барып ал деген 2 күндөн кийин эле кайра пропискадан чыгарып салыптыр. Азыр база данныйда жок. Бир кызымды 1,5 миң төлөп бирөөдүкүнө койдурдум. Ушул айылда ушундай көйгөй жакта жайгашкан адамдар 2,5 миң киши бүгүн ошол жерде жашайт экен. 2,5 миң киши ошол жердин тургуну экен. Эми ошолордун көйгөйүн элестетип атасыздарбы? Кимге барып каттоого туруп, кимге барып алар медициналык жардам көрүп, кимге алып барып балдарын окутат? Ой, биз паспортубуз бар, бирок база данныйда жокпуз. Атыбыз Улукбек, журналистпиз. Билем. Бизге ушул Карагач токойунун жээгинде жайгашкан жарандар кайрылган, баары ушу 15 жылдан бери чече албай келатат. Эми сиз өзүңүз кимсиз? Менин атым Алтынбек Кутманов. Орка жылдан куратор города Бишкек. Орка делден болгондо акимиятты, мэрияны сиз көзөмөлдөйсүздөрбү? Биз курирует взаимодействие билер. Могу жерде архитектор айтып атат. Бул территорияга силер жайгашкан жер паркка кирбейсиңер деп Бишкек глава архитектура айтып атат. Мыйзамдуу мына бүт бары. Колу турат. Анан муну сурасак, аким айтып атат. Муну барып таап сурап алгыла дейт. Мэр дагы ушундай мурдагылардан сурап алгыла, мурдагылар жооп берсин деп жооп айтыптыр. Кирип чыккан эженин бирөөсү бул жакта, ушул жакта өкүл. Анан эми силер кантип чечип бересиңер? Азыр мэрди чакыра аласыңарбы бу жака? Азыр мындай да, Улук мырза. Мен мэр менен сүйлөштүм. Бир 15 шақты адам кириптир, 10 шақты. Ну, хорошо, өкүлдөрүңүздөр кирипсиңер. Бул силердин маселеңиздер, мына көтөрүлүп аткан маселе бул абдан туура. Азыр президентибиздин да саясаты ошол проблемаларды ошол көптөн бери мына бир нече жыл болуп кетти да, билесиздер. Силерден бөлөк дагы башка конуштар бар. Мына ушуга чейин топтолуп калды. Мына акырында мына президентибиз буйрук берди. Бизге задачаны койду. Мына биздин балдар азыр иштеп атат.
мына мыйзам кабыл алынды, положениясы иштелип чыкты. Ар бир райондо, республикада, бул не только Бишкекте, ар бир райондо азыр жергиликтүү өздөрүнүн деңгээлинде жумушчу комиссиялар түзүлүп атат. Алар өзүнүн ишин ушул уже кечеги жумадан башташты. Сиздердики боюнча көтөрүлүп аткан маселе өтө туура. Билебиз. Кээ бир айтып атат азыр мына парковый зонага кирип кетишкен деп атат. Кээ бирлер айтып атат, кирбеген деп атат. Ким айтып атат ошону? Эми мына өзүңүздөр азыр угуп келдиңиздер, туурабы? Аким менен мэр ушинтип атат. Ооба. Ошондо мэр калп айтып атабы же могу глава архитектура калп айтып атабы? Эми мындай да, бул 2008 жылкы документтер. Мен азыр 2008 жылкы документтерге бир мындай бул жалган, бул чын деп айта албайм. Мэр деген мына мэрдин сөзүнө эле мындай кандай жооп бересиз? Айтты да, биздики бүт баары турат деди, геймплан баары бар деди. Бизге только границаны эле эмне себептен чектелбей атат, жооп бериңиз дедик. Мына менин решением 237 Рахмановдун убагы, мен мугалиммин, пенсионер. Десем айтты, ошол Рахмановду издеп, ошону барып дейт, ошол архитекторду ким чыгарды, ошо департаментти ким койду, ошонун баарын таап алгыла дейт. Не деп ушинтип жооп берет? Силер койгон мэр, силер койгон аким ушинтип жооп берип атат. Мэрдин жообу. Мен сурандым. Сизден көптөн көп суранабыз дейсиз. Мэрияга мына 3 кат турат. Мына каттар деди, мынакей келсе келе ушул жооп, келсе келе ушул жооп 15 жылдан бери. Биз эч жака бара албайбыз деди. Эми сиз элдин алдына чыгып элдин аты, эл суранып атат деди. Чыгып жооп бергилечи деди. Биз 15 жылдан бери митингке чыккан жокпуз. Жерди басып алган жокпуз. ГОСТо иштеген адамдарбыз. Чыдагыла дегенде чыдап келди ушуга чейин. Акыры мына журналистке кайрылып келип атабыз. Себеп биз деген уксаңыз, биз деген базадан чыкпай атабыз. Бирби шайлоого барсак шайлайбыз мугалимдер. Анда биздики пропискада бар, баары бар. Анан өзүбүздүн көйгөйгө келгенде садикке барсак балдарыбызды албайт. Силер жоксуңар дейт, больницага барсак көрбөйт. Жөнөкөй эле менчик больницаларга барабыз. Мына өкмөттөн эч нерсе сураган жокпуз. Светибиз бар, өзүбүз менен чыккан суубуз бар. Канализацияны киргизип атабыз. Эчтеке өкмөттөн жардам жок мына. Даже НКдан жардам алган жокпуз, ачык айткандачы. Анан эми ушу жөнөкөй эле нерсе бизди 15 жылдан бери чуркатат да, отур деди, отурдук. Дагы эле баягы жооп. Граница не определен дейт. Бүгүн барып спикер барды. Мына көрдү, граница бөлүнүп турат. Биз алыс турабыз. Если анда ачык айтканда Токойдун ичинде кандайдыр бир чоңдордун да бир эмеси болсо, ачык айтсын да, ачык күтүп тургула. Биякты биз чечебиз депчи. 3 ай дейт, 1 жыл дейт. Анан муну айта албайбыз. Сиз айтып атасыз. Бияк каякта аябай эме оор деп атасыз. Элди мына акимдерди ошол жака, мэрди ошол жака алып барып, ошол жерге тиешелүү службалардын жетекчилерин чакырып, ошол жерде сүйлөшөлүк на месте деп атам. Урматтуу биздин YouTube каналдын ар дайымкы катталуучулары, биз байкасак ушул биздин каналдан 80% көрөрмандары катталбай эле көрүшөт экен да. Мына ушул нерсени сиздердин эсиңиздерге салып коюуну туура көрүп атабыз. Ошондуктан биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Сиздердин маселеңер боюнча мен жана да руководствого кирип чыктым. Мен тиги Марзия эжемен телефондомда түшүндүрүп бердим, ушундай болду деп. Бизден маселе руководствого коюлду, жетти. Эмне үчүн мэрди айтып атабыз? Мэр кол койгондо гана бул нерсе чечилет. Бул биринчиден, экинчиден мэр силерди тоготпойт, аны да билип турабыз. Ал Акылбек Жапаров менен түз сүйлөшүп, түз иш алып барат. Ошон үчүн мындай майда чиновниктерге ал келип, башына отургусу келбей атат бул жака. Үчүнчүдөн ал киши аксакал чарчады. Бул эми мейли, ал өзүнчө тема. Азыр сиздерден кимдер келди? Бишкек глава архитектура келдиби? Бишкек глава архитектурага биз бая суроо бергенбиз сизге. Ошол жерде жооп берген эмессиздер. Муну кагаз мыйзамдуубу? Мен кайсы схемага жооп берип атат, мен деле көрө албай атам. Мына бул копия экен. Жок, со схема геймпланы кайсы схемаларды сураган мен белгисиз болуп атат да, мен жооп бере албайм бул жооп. Мына өкмөттүн өкүлү келип атасыз, сиз айтсаңыз да, сиздердин ушул маселени чечип бергенге канча убакыт керек болуп атат, эмне тоскоол болуп атат? Сиз билдиңиз, баягы эртең мененден бери сизге барып айттык. Ошондо сиз изучать этип сүйлөштүм деп атасыз, баары менен сурадым деп атасыз. Эмне тоскоол болуп атыптыр буларга азыр? Комиссия түзгүдөй. Азыр комиссия жеринде аныкташ керек. Ошо эмнеси аныкталбай атат? Парковый зонага принадлежность барбы же жокпу? Эми ар кандай сөздөр айтып атат да, туурабы? Ошону жеринде көрүп чечсин,
Бул кандай статус, кандай жер? Макул, эми вице-мэр, биринчи вице-мэр сиз, жер боюнча. Эмне болуп атат? Бул жер качан чечилет? Бул боюнча бүгүн эле келип, мына өкүлдөр келди, 10 киши. Комиссия түзөбүз деп сүйлөштүк. Бүгүнкү күнү азыр комиссиянын мүчөлөрүн уже тактап даярдап атабыз ал боюнча. Сөз эмес. Проблема эмнеде? Азыр деген граница боюнча, бир карта боюнча деген бул жерде Госак боюнча эме деп жүрөт. Карагачы Рошан территориясы деп жүрөт, маалымат боюнча. Бир карта боюнча кирбейт деп сиздер азыр айтып атасыңар. Туурабы? Архитектурадан бул боюнча азыр границасын такташыбыз керек парковый зонанын. Эгерде бул парковый зонага кирбей турган болсо, андан маселе жок. Буга чейин Оторбаевдин учурунда кайрылган сиздерге окшош комиссия түзүп, ана монтип силерге постановление протокол тапшырма берип атат. Протокол тапшырма болот. Бул жерде аныктагыла деп атат, бүт баарысын. Чечкиле деп Бишкек глава архитектурага берип атат. Биз бул боюнча айтып койгон 14-протокол протокол да болду. Ошол убагында биз даярдапбыз ки межевание жибергенбиз да. Эмне экен ошондо? Жибергенде бул жер жанагы тарыхый маданий мурастардын категориясы республикалык значение категорияга кирип калганда, мэрияга жибергенде мэриянын прерогативасына кирбей калган. Бул өкмөт токтому негизинде мэриядан өкмөттүн токтому керек. Өкмөт токтому керек деп өкмөткө жиберген, анарадан алмашып кеткен премьер-министр ана ошолордун эч ким жоопкерчиликти алган эмес чындыгында убагында. Ошону жылдырып, ошону аягына чыгаруу боюнча. Ошол бойдон токтоп калган. Демек бул иш өкмөткө барып такалган. Өкмөткө мэриядан өкмөткө жиберилген мен так маалымат албайм мэриядан, бирок өкмөткө барып такалып калган да жумуш. Эми мыйзам боюнча жер кодексинде так анык жазылган. Жердин биринчи категориядан экинчи категорияга өткөзүү бул өзгөчө коруктагы жердеги жерлерди бир гана премьер-министр гана токтом чыгарып статусун өзгөртүп алат. Мына ошол 2008ден бери келаткан жерди бүгүнкү күндө статусун өзгөрткөнгө эмне тоскоол болуп атат сиздерге? Бул жерде мен тактап коеюн, категориядан категория өткөрүү жөнүндө маселе жок бул жерде. Бүт шаардын жери бул жер. Айыл чарба жери эмес. Өзгөчө коруктан сиздер өзгөчө корук эмес статусу бар бул жердин. Эски 92-жылы акт боюнча бул эстелик. Тарихи маданий эстеликтердин катарына киргендиктен өкмөттүн прерогативасы ал. Республикалык маанидеги эстелик. Ошондуктан бул өкмөт өзгөртөт да сөздүн кыскасы. Границасын өкмөт өзгөртөт, өкмөт бекитет. Эми өкмөт өзгөртпөй эмне ушуну 8 жыл өтүп атат ушуга. Улук мырза, мындай кылайлыкчы, баягы допрос кылган допрос иретинде эмес, мен башында айтып кеттим. Мына комиссия түзүлүп атат, жумушчу топ түзүлүп атат. Жок, айтып атпайбы. Иш такалыптыр, өкмөткө барып такалыптыр. Убагында. Азыр деле ошол болот да, силерге барып такалат да. Азыр эми мен айтып атпаймынбы, мына бул маселе не только силерде бар. Мына президентибиз ушундай поручение берген, Садыр Нурбек мына саясий чечими болду, бул узаконить ушундай баягы колку-солку болуп турган турак жайларды узаконить мыйзамдаштырып бергиле деп. Ошонун алкагында мына азыр биз жумушту жүргүзүп атабыз. Бул мына саясий чечимге мына Садыр Нурбековичтин гана коюп берди да точканы. Буга чейин бул маселелер колку-солку болуп жүргөн. Мен азыр дагы ошого айтып атам. Азыр бул кагазга 8 жыл мурунку кагазга, 10 жылкы мурунку кагазга, же алдагы иштеп аткан биздин башкы коллегаларыбызга мен азыр бир нерседе баа берип, же комментарий бере албайм. Биз мындан аркысына азыр сүйлөшкөнгө келдик. Мына комиссия түзүлүп атат. Рабочий группа жумушун баштасын. Ага кичине мен бая телефондон Марсежеге дагы түшүндүрүп бердим. Туугандар, мындай да ушунча убакыт өттү да, силердин көйгөйүңөрдү туура түшүнүп атабыз. Маселеңиздерди чечкенге биз аракет кылабыз. Госрегистрдан ким келди? Негизи президент айткан жок. Госрегистрди сүйлөшүп алалы кеңес. Госрегистрдин аты жөнүңүз ким? Мелис Кадырмамбетов. Ким? Мелис Кадырмамбетов. Кадырмамбетов. Сиз ким болуп иштейсиз? Зам директор. Зам директор экенсиз. Сиз өкмөттүн 194-токтомунда так айтылган, жазылган, президенттин указы бар, тапшырмасы бар. Техпаспорт бергиле деген. Сиздер эмне үчүн могу жакта бак айтып жакшынакай арыз менен официально мыйзамдуу баарын төлөп кайрылып келген кишилерге эмнеге сиздер техпаспорт бербей атасыздар? Эмнеге таянып атасыздар? Анын маселеси ошол эле. Карагачы Роша парктын границасы такталсын. Такталганга чейин кое тургула деген. Кайсы сиз нерсеге таянып сүйлөп атасыз? Госрегистрдин функциясына кире албайбы? Функциясына госрегистрдина кирбейт, муниципалитеттин функциясына. Сиз бизге муниципалитеттин өкүлүнөн өзүнүн сурообузду берип жооп алып алабыз. Сиз госрегистрдин өкүлү катары жооп бериңиз. Сиз буяка муниципалитеттин өкүлү эмессиз да, сиз госрегистрсиз. Сиз каттоочу орган болгондон кийин сизге жаран барып кат алды. Мына менин үйүм турат.
короом турат, мага тех паспорт бер десе, сиз милдеттүү түрдө бүгүнкү президенттин указына өкмөттүн токтомуна ылайык сиз иш алып барышыңыз керек эле. Функцияңыздан чыгып, эмнеге сиз элдерге тех паспорт бере албай атасыз? Сиз бербегендин айынан балдары мектепке, бала бакчага, больницага бара албай атышат. Эмнеге? Биз дагы Бишкектин территориясын ошо каттоодон өткөрөбүз. Муниципальный жерлерде турган бардык объектлер, ошол экинин баары тең парктын территориясына кирип, аягына кирет, ошонун баары муниципалитет менен согласование болот. Кайсы функцияда көрсөтүлгөн? Госрегистрдин функциясында барбы ошол нерсе? Эмнеге муниципалитет менен согласовать этип, анан кийин биз каттайбыз деген. Потому что муниципальный жер муниципалитет мыйзамдаштырыш керек. Ошол экинин үчүн бербей атасыңар деп. Силер рұқсат бербей учурунда январь айында Госрегистрдин ишмерлүүлүгү силерге байланышып калган. Мындай кылалычы. Эми баарыбыз мыйзам менен иш кылалык да. Могул жерде азыр мен жооп бере алайын да. Закон Кыргызской республики о регулировании земельных правоотношений. Ошол жерде конкретно жазылат. Действие настоящего закона следует аткандыгы. Действие нашего закона не распространяется на земельные участки, самовольно застроенные в местах прохождения газопровода и так далее. Земельные участки категории земли особо охраняемых природных территорий. Земельные участки, не отвечающие экологическим, санитарным и экономическим требованиям, на которые имеется соответствующее решение судебных органов, подпадающие под зону чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также на земельные участки с объектами историко-культурного наследия. Право? Бул жерде эми азыр эми ошону деген биз комиссия тактап чыгалык, басып алган жерлер да бар арасында. Документи жок адамдар да бар. Бирок көбүнчүлүк токтомдор, чечимдери бар. Сиздер бүгүнкү күндө бул адамдарды каттабай атасыздар. Мыйзам алдында жооп берериңиздерди билесиздерби сиздер азыр? А эмнеге сиздер мыйзамды билип туруп, мыйзамга каршы иш алып барып атасыздар? Мыйзамга каршы эч кандай иш алып барган жокпуз. Токтомдор колунда турат. Токтом турат, баардык нерселер турат. Сиздер бул жердин муниципалдык кызматкердин ишин алып барбай, сиздер каттоочу органдын кызматын аткарышыңыздар керек. А эмнеге сиздер муниципалдык кызматтын ишине кирип кетип атасыздар? Муниципалдык кызматтын ичине киришкен жокпуз. Биз муниципалдык кызмат менен чогуу иштейбиз. Ошол экинин үчүн чогулуштарда кандай поручениялар болот, аларды мына ошол экинин аткарабыз. Анда суроо, мына Ак Ордо кечеги, ТЭЦте башка жакта жерлерди мурда басып алган деп айтылып атышат. Ал жак айыл чарба багытында жерлер болгон, статусу башка айыл чарба. Бирок аларга силер тех паспорт берип атасыңар дагы, буларга бербей атасыңар. Эмнеге? Сокулуктун территориясы Бишкегибиз. Жок, берип атасыңарбы, бирок госрегистр каттап атабы? Каттап атканда алар дагы өзүнүн местный самоуправление менен чогуу иш алып барып атышат. Ошондо силерге азыр биз сокулук менен иштебейбиз да, биз мэрия. Силердин функционалдык милдетиңерди мэрия көзөмөлдөгөн. Мэрия именно өзүнүн муниципальный жерге курулган объектлердин кайсынысы мыйзамдаштырыш керек, кайсынысы мыйзамдаштырыш керек эмес, ошол экинин эмедет. Анан азыр окуп бергенде бул действительно Карагачева роща баягы особый зона болгонуна байланыштуу, аны дагы чечиш керек. Аны комиссионно чечип бизге поручение кайра берсе, тех паспортун да беребиз. Андан кийин баягы схемалары бекитилип, комиссия чечим чыгарса, кызыл китебин да беребиз. Укугунда каттайбыз. Сиз функционалдык милдетиңизди так аткарышыңыз керек да. Сиз эмне үчүн азыр эми бул муниципалдык кызматкердин жообун бизге берип атасыз? Аны муниципалдык кызматкердин өзүнүн суроолору менен тийиштүү адамдар жооп бере алат. Ну мен если басып алса ошолор туура эмес мыйзамга туура эмес иш кылып атсам, ал үчүн жооп бергенге даярмын. Сиз зам болуп туруп азыр ушинтип жооп берип атасызбы? Эмне деп жооп беришим керек? Сиз азыр өзүңүздүн функционалдык милдетиңизди аткарбай атасыз сиз. Эми ошон үчүн мен башка жерден жооп берем да. Сизге эмес да. Ошол силерге ошондо мындай баары бир болуп калабы элдин маселеси? Баары бир эмес. Именно мыйзам чегинде кандай болсо биз ошо өкмөттүн өкүлү мына. Өкмөттүн башында турган өкүлдөр негизги. Мектепке кантип барабыз? Кантебиз мунулар не кылат эми? Көрүп атасыз. Маселе булар муниципалдык кызматтын ишин аткарып, өздөрү каттоочу орган да. Бирок муниципалдык мэрия бизге поручение берди, каттабагыла деп атат деп, каттабай атат. Бул мен дагы бир ирет айтып кетейин. Бул мэриянын поручениясы эмес. Сизге өтүнүч, мына эл шунча баласы менен бүгүн токтоп турат, мектептерге, башкаларга, больницага. Сентябрда кантип барат? Эми азыр госрегистрга сиз түздөн-түз тапшырма бериңиз. Мына адамдарды президенттин указынын негизинде, өкмөттүн токтомунун негизинде тех паспорт берсин. Азыр мондай. Мен азыр мыйзамда көрсөттүм. Мыйзамда дагы бул нерсе мындай оговорка болгондо
Yo mıyzam eli sürüşteş gerek baksa. Ova. Biz gelmespi. Endi oşo yok. Yok ana biz hazır erteng kun mektep kanıtlam hazır komplektimani бүтүп атат. Мына мына балдар турат, кичинекей балдар турат. Мектеп маселелери не кылат мектеп? Ошону айтыңызчы. Булар эмне вообще садик маселеси, поликлиника. Азыр келиңиздер, зачем бияка келиңиздер? Жыл сайын барып мектеп школына акча бермей, аркада турмай, ушундай үчүн. Жооп берип атпайбы? Элге жооп берсин. Өкмөттүн мүчөсү болгондон кийин сизден жоопту сурап атабыз го. Мэрди алып келе алган жоксуз, эми жооп берип койгула. Ушул жерде силерге өкмөткө чейин атабыз. Мэр алып жетпейт экен. Мен муну не беремди? Ким алып барат школго? Школга албай койду. 1-класс барма. Мына эмем жок. Эмеңер жок дейт. Коркуңар жок. Ne kılağız biz sende? Bana ben 85'ke çıktım. 85'ke çıktım buna uşu ne veremdi? Ne kılağız? Biz meselenin aksak, ak meselenin. Ailece akırlar, akça verip, internetle. Sizler gayet oşara şart bir etmeysen mi? Baldan okuyamadık. Akırı biz oşana girsek var da. Ondayda. Na, hazır na. Yok sizler mümkünçülük veriyor. Sizler bizge mümkünçülük veriyor. Bizge. Kanda, как можно решить? Жана мэриянын алдынан ушундай суроо болду. Обратилась женщина. Да. Мы договорились. В четверг подходит. Эми бул жерде маалымат жалпы катар айтып коеюн. Буну деген өзгөчө бир мамиле менен чечкенге аракет кылабыз. Мыйзам. Бул нерселер жок болгон убакта чечилбейт ал нерсе. Мына буга чейин чечилбей келди да. Бирок азыр аракетин кылабыз деп жооп берди. Четверг күнү келет, мы там будем рассматривать возможность. Андай возможность жок, аякта деле мыйзам бар да. Аякта деле прописка жок болсо, алынбайт деген мыйзам бар да аксакал? Жоопко канааттанасыз. Жок, мен биринчиге суроо берейин. Мындай жөнөскө суроо берейин. Мыйзамда барбы? Эгерде пропискасы жок болсо, момдай болсо, мыйзам боюнча мынакей ошондо бала мектепке алынбайт деген мыйзам бар да, туурабы? Туурабы же туура эмес аксакал? Жок андай. Туурабы? Байке, азыр мындай кылайлыкчы. Жок, анан мындай парадокс болуп атпайбы? Карама каршы. Анан ал эми бул жерде биз мыйзамды менен карайлы деп чечип атабыз. Биздин мыйзамыбыз жок, биз мектепке бара албай калабыз, корголбой калабыз. Висящий положениябыздарды мына акимиңиздер айтып атат. Бөлөк мына өзгөчө мамиле кылып чечкен. Жок, эмичи азырчы сөз берейин. Ушунча кишинин бул аким чече албайт. Бул аким азыр 4-күнү аким 4-күнү саат 7ге чакырып атат эми. Ушунча эл кайра мунун босогосуна барыш керекпи? Не кылыш керек? Жок, мондай да. Обязательно кабинеттин ордуна сүйлөш керек. Угайга жоң отур. Биз азыр мындай да. Жатыш керек. Отурдум, жоң угай, байке. Туган, ойло. Качан чыдайбыз силер демеген. Алдаган ишиндер айтыңыз. Азыр мына туугандар, азыр мына жер маселеси боюнча келдик да. Азыр мынакей уже башка мына провокационный бир нерсеге өтүп кетип атабыз да, туугандар. Мына бизге мүмкүнчүлүк бергиле. Биз жериңерди тактайлык. Статус аныкталгандан кийин бүт могул маселелер чечилет. Ага чейин, мына акимден да биз дагы айтып атабыз. Элди кыйнабагыла. Колуңардан келишинче жардам бергиле. Садиги болобу, больницасы болобу, мектеби болобу, справка керек болуп калат, башка керек болуп калат. Мен ошончо кишиге бара албайт, кабыл ала албайт. Жардам бере албайт. Это точно мен гарантия берем. Аким кабинетиме барыңар келгиле деп, эл эмне артына чыгып жүрүп, ачык айтпай. Жок, эми сиз өкмөт. Жок, эми ал жок, эми мындай да эмес. Акимге тиякашылтып айтсаңыз, сиз өкмөт тарабынан жардам бере турган жардамыңызды айтыңызчы. Жок, өкмөттүн өзүнүн ыйгарым укугу бар. Азыр жергиликтүү бийликтин өзүнүн ыйгарым укугу бар эжеге. Шилтеп эле атпайсыңарбы? Көсөгүздү аким чеч депчи. Силерге барып ушул маселе такалып эле өкмөткө келет экен да. Мына тетиги Каракачы уруш тет жакта атат да. Силер мисал үчүн ушу Каракачты кай жерде турарын да билбейсиңер да. Эмне үчүн ушуну келипчи? Каракаш деякта экен. Биякта үй бар экен. Келдиңиз, келгенде айтасыз да, эртең мен келдим депчи. Келдим, ал Каракачтын ичине кирбептир элдер деп айтпайсыңар эртең өкмөттө. Бирокчу эртеңчи сиз өкмөттүн мүчөсү караса айтыңызчы. Акимге шылтап, госрегистрдин начальниги шылтабаңыз, потому что силер айткандан кийин өкмөт тараптан чечилүүчү нерсени өкмөт тараптан чечип берип кеткилечи. Ушунча убакка чейин эртең башка Акылбек Жапаров кетип калса, биз дагы башка премьер-министр келсе, анын аркасынан могу проблемасын түшүндүргүчө убакыт кетип калат. Андан кийин 5 жыл өтөт, дагы бирөө келет, 3 жыл өтөт. Ошентип отуруп, мына ушунча жыл өтүп кетти. Биз канча премьер-министрге бардык жалдырапчы. Мону чечип койгулачы, биз деген парктын Ататүрктүчү ичин басып алгандарды бүтүрүп койду. Потому что аякта деген чоңдор бар экен. А бу жерде бүт мугалимдер менен врачтар мындайраак кишилербиз да.
Анан эч ким биздикин укпай атпайбы? Ошон үчүн сиз ар кимге тияққа, бияққа тапшырма бергенди коюп, өкмөт жагынан жардам бере турган жагынан эметтиңиз. Колуңуздан келеби? Айттыңыз. Жапаров менен сүйлөшүп, момун өкмөт тарабынан момундай чыгарып берем. Мээрди чакырам, монтейин депчи. А то сиз мээрме приказ бере албасаңыз, келип буларга эмет бербесиз болбойт да. Урматтуу президент, сизге деген кайрылууну туура чечип атабыз. Айлабыз жоктон кайрылып атабыз. Мына биз жөнөкөй карапайым калкпыз, арабызда мугалимдер бар, дарыгерлер бар дегендей, мугалимдердин, дарыгерлердин айлыгын көбөйткөнүңүзгө көптөн көп чоң рахмат айтабыз. Бирок бизде мынакей дагы эле бүтпөгөн көйгөй бар. Токтом чыккан негизинде мына токтомубуз бар, ушу жер берилсин, документтештирилсин деген. Эч кандай басып алган жоксуздар. Эч кандай басып алган жокпуз. Бүт баарын тең мыйзамдуу түрдө алганбыз да ушу жерди. Мына премьер-министрге чейин ошо Жомарт Оторбаевдин доорунан бери келат. Ооба, мынакей Оторбаевдин убагында да бул да бүтүрбөй кеткен да, бул ишти аягына тапшырма берип атат мэрге, башка бийликке. Ошондо күнгө чейин чечилбей келатат да. Биз көптөн көп суранарыбыз. Ушул маселени деген чечип бериңиз. Же болбосо биздин үнүбүз сизге жетпей атат. Же биз да митингге чыгалыбы деген ойго келип атабыз мынакей. Атайын барып митингге чыгып, биз дагы ошо плакаттарды көтөрүп, ушундай кылып деген кыйкырып үн жеткирсек жетеби деген ойго да келип атабыз. Аргабыз кеткенде мына журналисттерди, камераны деген алып келип мынакей далилдеп берип атабыз. Чек арабыз мынакей момундай болуп атат. Закондуу мыйзам менен эле жашап атабыз. Определение деп эле ушуга такап атат депчи. Сиздин бардык чыгарган мыйзамыңызга, чечимиңизге эч ким мэр деле баш ээ турган эмес экен, аким деле баш ээ турган эмес экен. Мына эч ким аткарбай атат. Эч кандай жооп болбой атат. Сизге кайрылып атабыз көптөн көп. Жок деген ушу камера менен жетер сизге үнүбүз деп атабыз. Сураныч чечип бериңиздер. Мынакей жаштарыбыз бар, жаш үй бүлөлөр бар. Садикке бара албайбыз, мектепке кире албайбыз, же базадан чыга албайбыз. Көптөн көп суранып өтүнүп кеткенде ушу маселебизди чечип бериңизди, срочно чечип бериңизди суранабыз. Болбосо биз митингге чыгабыз. Мына эл турат, туурабы? Туура. Чыгабыз, митингге чыгабыз. Эми ушуну митинг деп эле мына президенттин астында канча структура бар мына. Башкасын айтпайлы койлу. Бир эле ушул маалымат пресс-службасы. Күндө кандай жаңылык чыкты? Кайсы сайттарга эмне маалыматтар чыкты? Президентке байланыштуу эмне маселелер айтылды? Элементарды ушул маселелерди силер жеткизесиңерби? Урматтуу пресс-службанын өкүлдөрү, президенттин администрациясы. Мына ушул жагдайлар менин оюмча отургандан башка, кресло талашкандан башка эле булардын эмеси жок экен да. Керек болсо акими деле, мэри деле ушул жакты билбейт болуш керек. Саламатсыздарбы достор? Ким гана каалабасын, мына ушундай хан сарайларда, мына ушундай тосмолор менен тосулган, анан көчөгө чыксаң эле буягы парк болуп калган. Жашоону ким каалабасын? Албетте баарыбыз каалайбыз, баарыбыз ушундай таза абада, жашыл бактын арасында жашагыбыз келет. Бирок бул ар бирибиз үчүн, урматтуу көрөрман, сиз экөөбүз үчүн бул мүмкүнчүлүк дээрлик мүмкүн эмес. Бирок бул мүмкүнчүлүк ушул 2008-жылга чейин кыргыз чиновниктеринде пайда болгон. Баарыңыздар сөз эмне болуп, эмне жөнүндө кетип аткандыгы тууралуу билип калдыңыздар окшойт. Урматтуу көрөрмандар, мына биз Ататүрк паркында турабыз. Бул жер чубактын куунундай чубалып, ызы чууга айланган да жайы бар. Өзүңүздөр билесиздер, бул жакта ушул чиновниктер, мына президенттин аппараты, анын туугандары, соттор, алардын туугандары, прокурорлор, алардын туугандары, депутаттар, алардын туугандары, архитектор, госстройдун туугандары, бүт баары дал ушул жерден парктын четинен кемирип, жерди алып ушул жакка бүгүнкү күндө жашап атат. Парктын ичинде так ортосунда жайгашкандыгындай ал жакта көрүнүш жок. Бирок бул жактын айырмачылыгы булар үчүн мыйзам иштейт, алар үчүн мыйзам иштебейт. Булар таза абада жашайт, алар таза эмес абада черкейдин арасында мындай бычканын ылдый жагында ар кандай жыттар болуп турат ал жакта, мына ушундай шарттарда жашап келишет да. Мына ушул жагдайдан улам бүгүнкү күндө ушул 14 жыл болуптур ошол жердеги тийиштүү документтери бүтпөгөндүгүнө. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин ушул мэрияга, кыргыз өкмөтүнө,
аким, айыл өкмөтү дейбизби? Ушуларга бир киши кайрылган жок. Целый бир айыл кайрылды. Бир ел кайрылды, бир коом кайрылды, бир маселе үчүн кайрылды. Булардын кайрылуусуна биздин чиновниктердин жообун уктуңуздар. Анан президент айтып атат: "Эй, силер барып, маселесин уккула, чечкиле, чуркап жүрүп чечкиле" дейт. Кана ал талап, ал реалдуу, ал жөн эле айтылган сөзбү же? Же кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги президенттин сөзүнө маани бербейби? Мейли, президенттин сөзүнө маани бербесин, укпасын, эч кимди укпасын. Бул Кудайдан коркуп, бир мыйзамды сыйлап, адилеттүүлүктү деген түшүнүктү бир качан аң сезимиңерге киргизип, качан ушундай бир эч кимди чуркаттырбай өзүңөр чече турган күн келет. Мына кайрылып бизге даттанган жарандар абдан көп. Бул деген мамлекеттик биздин структурада, мамлекеттик мекемелерде кызмат тейлөө абалдары өтө төмөн. Өтө мындай бир кайдыгер болгондуктан мына ушундай айла жоктон бизге келип атышат.